Фермерлер эми малдын ылаңына каршы ийне сайдыруу үчүн ветеринарларды алып келип убара тартышпайт. Ал үчүн өлкө боюнча 4 карантиндик станция ишке кирди. Чүй облусунун Панфилов районуна 800 башка, Сокулук жана Ысык Ата бекетине 600, ал эми Таласка 300 баш малга ылайыкталган. Бул жерде сырттан кирген тирүү малдар 3 күн кармалып, кан алынып, ылаңы текшерилет. Андан соң идентификациядан өткөрүлүп, малдын кулагына Кыргызстандын биркасы тагылат. Эң негизги максат бул биздин кыргызстандыктардын ден соолугу. Себеби кыргызстандыктар толугу менен эле малдын сүтүнөн, этинен көз карандыбыз да, мисалы үчүн ошону биз көп пайдаланабыз. Ошон үчүн булар сапаттуу болуш керек. Малдын ден соолугу жакшы болсо, ошол жерден вакцинациясын жасап берет дагы, толук документтер жыйнагын ошол ишкердин колуна берет. Мынакей. Эми Кыргызстандын ичинде каалаган жериң алып бар, болбосо кошуна мамлекетке сатам десең, ошол жака алып чыгып кеткенге деп толук ошол мыйзамдуу кагаздардын жыйнагын берет. Быйыл сугат суу тартыштыгы дыйкандарды чоң көйгөйгө салды. Андыктан Суу ресурстар агенттиги келерки жылы кичи суу сактагычтарды курууну пландаштырууда. Ал үчүн 3 дарыяга долбоор даярдалган. Каражаттын жарымын мамлекет бөлүп, калганын Кытай гранты аркылуу ишке ашырат. Агенттикке караган 46 объекттин 36-сын каржылоо маселеси чечилген. Анын курулуп бүткөнү да бар, курулуп атканы да бар, бизде планда да бар. Андан тышкары автоматизация деп коет. Допустим, жанагы могу западный бычка деп атпайбызбы? Бүт жерге датчиктер көп жерге коюлду уже. Азыр биз жанагы автоматиканы койсок, биздин жанагы шлюздарга коюп алсак, ошондо жанагы диспетчерский служба иштесе, ошондо биз жанагы человеческий ресурс деп коет, биздин жанагы АВПлар менен биздин иштеп аткан осмотрщиктер менен мамиле болбой калат. Биз ошондо ошол акчаны биз жанагы ички чарба каналга дагы акчабызды коротот элек. Быйыл буудай менен даан эгиндердин түшүмү өткөн жылга салыштырмалуу 35%га аз болот. Себеби жаз, жай мезгилдери кургакчыл болду. Ага байланыштуу буудай менен даан эгиндеринен ошондой эле жүгөрүнүн түшүмү аз. Бирок Айыл чарба министрлигинин билдиришинче, тоюттун баасы жогорулабайт. Анткени өлкөдөн тоюттун бардык түрүн экспорттоого тыюу салынган. Ошондой эле тоют жана буудай импортуна кошумча нарк салыгы алынып салды. Кошумчалай кетсек, даан эгиндердин негизги импортеру болгон Россияда быйыл түшүм жакшы болуп, баа кымбат эмес. Арпа менен өзүбүз мурун алып келчүбүз, өзүбүздө 60% гана камсыздай алабыз да. Бизде өзүңүздөр билесиздер, бизде мынакей Нарын областында тоолуу райондордо көбүнчө жайытка жайып чыгышат да. Мына 6 ай мынакей кармагандар ошол бизде Чүй областыга эметет да, көбүнчө кармашат да. Өзүңүздөрдөн кар баскан райондор гана эметет да, калгандары жайып чыгат да. Ошон үчүн мынакей Кудай буйруса жакшы болот деп ойлойбуз. Кыргызстанда 2875 кудук бар. Анын ичинен 1449 сугат үчүн пайдаланылат. Учурда 600 кудукту ишке киргизсе, сугат тартыштыгы азаят. Суу ресурстар агенттигинин карамагында кудуктар буга чейин иштеп келген. Ал эми айыл өкмөттөрүнүн карамагындагылар иштетилген эмес. Учурда министрлик аларды ишке киргизүү аракеттерин көрүүдө. Айыл чарба министри белгилегендей, кудуктар дыйкандар үчүн сугарууда кошумча каражат болот. Анара Мамбеткадырова, Улукбек Абдиев, ЛТР Бишкек.